Саламатсыздарбы? Бүгүн мен Кыргыз элинин эң эле көрүнүктүү өзгөчөлүгү болгон, башка элде жок меймандостугу тууралуу сөз кылгым келет. Бул меймандостук байыркы көчмөн кыргыздарда гана бар болгон эмес, бүгүнкү күндө дагы бар. Маселен, жакын туугандарды, досторду же болбосо чет өлкөлүк досторду конокко чакырып алуудагы сый урматты айтсак болот. Биз муну кандайча ишке ашырабыз? Адегенде эле конок келе турчу үйдө өтө кылдаттык менен жыйнап тазалайбыз. Көбүнчө бул оокатта үй бүлөнүн дээрлик бардык мүчөлөрү катышат. Андан соң биз жегенде баал тамган, таттуу жана биздин маданиятты көрсөтө турган улуттук тамак аштарды жасоого киришебиз. Эми эң кызыктуусу, келген коноктун маанайы да биз үчүн өтө маанилүү. Биз менен өткөргөн убакыт ал үчүн унутулгус болуусу керек. Буга утурлай биз чогуу өткөрө турчу мөөнөттү колдон келишинче оюн зоокко бөлөгөнгө аракет кылабыз. Мисалы, биздин үйгө мейман келерде менин апам дайым өзүнүн бир тууган кичүү сиңдисин чакырат. Анткени ал аябагандай шайыр жана тапкыч, коноктор дайыма анын тамашаларына күлүп тим эле боорлору эзилип калышат. Кээде ал эжем көңүлү келсе бир шиңгилде ырдап жиберет. Ошентип биз коноктун жакшы маанайда кетишине бардык күчүбүздү жана пейилибизди жумшайбыз. Кыргыздар бул өнөрдө дайым биринчи орунда турушат. Ошондуктан коноктосо турчу үйгө ар бир коноктун жакшы маанайда кетиши абдан маанилүү. Муну ишке ашырыш үчүн биз чынында көп иш аракетке барабыз. Маселен, эң баалуу иш-аяктарды коебуз, кылдаттык менен үйдү таза калыбына келтиребиз, коноктун ашказанын ойлоп атүгүл достордон бир өзгөчө тамактардын жасалыш жол-жоболорун сурап киребиз. Ал эми кичинекей балакайларыбызды дайыма конок менен саламдашууга үйрөтөбүз, анан балдарыбызды тим эле татынакай кылып кийинтип коебуз. Кыскасы, үйгө конок келет дегенде үйдөгүлөрдүн баары даярдыктарды көрүүгө киришет. Анан коноктособуз. Эми көңүлүңүздөрдү мен таптакыр бир башка тарапка бургум келет. Конок тосуу кирешелүү болгондуктан бул тармакта ишкерлик өтө күч алган бүгүнкү күндө. Бирок мында бир башкача биз эске алыш керек болгон жагдайлар бар. Мисалы, ар бир ишкерликте көбүнчө сырткы көрүнүшкө, оокат, интерьерге көңүл бурушат. Коноктосо турчу тойкана жайлары өз ара сатып алган баалуу идиш аяктары, оокаттары менен мактанышат деп уккам. Көбүнчө менюсундагы тамактары жана чет жактан алынып келинген жер жемиштери менен дагы мактанышат. Ооба, жөнөкөй үйдөн коноктоскондо деле бул нерсенин баарын биз дагы эске алабыз. Бирок биз сырткы көрүнүш менен гана чектелбейбиз. Биз коноктун жан дүйнөсүн дагы бап эстеп, жакшы маанайда кетишине көңүл бурабыз. Ал эми ишкерликте болсо, тилекке каршы сөзсүз орун ала турчу биринчи бөлүгү эске алынып, калганы көзгө илинбей калат. Конокту татыктуу тосуп алыш үчүн сапаттуу тейлөөнү биз айыл үйрөнүшүбүз керек деп эсептейм. Ошондо гана биздин туризм тармагыбыз миллиардтаган киреше алып келүүчү булакка айланат. Себеби бар. Эмнеге? Билесиздерби? Анткени мейманды жакшы тосуп алуу сапатыбыз биздин каныбызда бар. Болгону биз бир аз сервис жана тейлөө жаатында билим алышыбыз керек. Кээ бир нерселерге жаңыча көз караш менен караганды үйрөнүшүбүз абзел. Мына ошондо биз бир гана чыныгы меймандос улут болбостон, чыныгы меймандос жана ар бир туристтин сүйгөн өлкөсүнө айлана алабыз.